15 апрелде Бишкектеги номер 31 мектепте 14 жаштагы кыз каза болду. Ленин райондук милициясы билдиргендей 7-класстын окуучулары арасында жаңжал чыгып, кызды классташы чаап жиберген. Окуучу кыз эс учун жоготуп тез жардам чакырылган, бирок медиктер келген учурда кыздын каза болгону аныкталган. Медиахаб окуя болгон номер 31 орто мектепке барганда кароолчусу киргизбей мектептин эшигин жаап алды. Жок, костаңыз чалгыла. Омайсыз? Бир аздан кийин нөмөттөгү мугалим чыгып, учурда тергөө жүрүп жаткандыктан окуя тууралуу мектеп эч кандай маалымат бере албастыгын билдирди. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинен Медиахабка окуя тууралуу буларды айтып беришти. Мектептин директору тарабынан билдирүү келгенден кийин, звонок келгенден кийин эле биздин билим берүү департаменттин башчысы ошол жакка барып чоо жайын билейин деп, анан ал кезде укук коргоо органдары да болгон. Ошол жерден биздин Кыргызстанда мыйзамдын негизинде бүт иш-чаралар көрүлгөн да. Окуя болсо 7-класстын окуучусу сабак учурунда экөөнүн ортосунда пикир келишпестик чыгып, натыйжасында окуучу кыз дем алуусу токтоп обморокчу кылыптыр. Ошол моментте сабак өтүп аткан мугалим билдирүү кылып тез жардам чакырышыптыр. Кыз өзүнүн эсине келген эмес да. Анан ошондой абал болуп, ошондой кайгылуу окуя болуптур. Тергөө иштери жүрүп атат. Ошол эле учурда кабинетте отурган окуучулар, көргөн окуучулар, билген окуучулар, алар менен ата-энелеринин жанында мыйзамдуу өкүлдөрүнүн көзүнчө эле тергөө иштери башталган. Азыркы учурда Ленин районунун РОВДсында тергөө иштери уланып атат да. Эми азыр расмий мындай укуктук баа берилгенчекти мындай болуптур, тиңдей болуптур деп коомчулукту дүрбөлөңгө салыштында туура эмес деп ойлойм. Себеби окуучулар дагы баягы стресс алышты да. Окуучулар эмес, ошо мектеп жамааты деле стресс алып турат. Бул кырсык болупчу. Комиссия түзүлө элек, себеби азыр тергөө иштери жүрүп атат. Комиссия тергөө иштеринен кийин укуктук баа берилгенден кийин анан ал жерге бизге моундай кылгыла, тиңдей кылгыла деген көрсөтмөлөр болот да. Ошодон кийин анан комиссия түзүлүп эме болот. Негизи жалпысынан жана айтып өткөндөй жетекчилик барып, чоо жайын билип, ошол жерде ата-энеси чакырылып, дароо эле ата-энеси чакырылган, кыздын дагы, баланын дагы ошол жерден сүйлөшүп, эмне болду, кандай болду, мугалим менен да сүйлөшүүлөр болуп, ушундай болду да, чоо жайын билиш үчүнчү. Кече барган кезде, жетекчилик барган кезде тез жардам машинасы менен келген адистер дагы деле кызды реанимировать этип аткан учур болчу экен. Өздөрүнүн иш аракетин кылып аткан экен. Андан кийин жетекчилик баргандан кийин ата-энелери жолдо болуп, ата-энелери келген экен, ата-энелери менен жолугушуп сүйлөшүлгөн экен. Кандай сабак учуру болуп аткан, кандай болуп аткан, ким каерде турган, ошолордун баардыгына күбө болуп, өздөрү сүйлөшүп, ошол жерден такташып, больницага жетпей, ошол жерде мектептин имаратынан өзүнө келбегенден кийин ошол жерден анан алып кетишкен да окуучу кызды. Коомчулукка да кайрылат элем, мындай таксыздыкта албаган маалыматты таратпай, кичине сабырдуу болуп күтө турсак жакшы болмок. Себеби азыр кыздын да ата-энесине, баланын да ата-энесине оор болуп турат да. Мектеп жамаатына деле эч бир мугалим мен сабак өтүп аткан учурда ушундай кайгылуу окуя болуп кетсин деп каалабайт да. Эч ким андайды тилебейт. Ошон үчүн баардыгына оор психологиялык тараптан оор болуп турат. Анан коомчулук ошон үчүн ошол нерсени эске алып, аяр мамиле кылып турса жакшы болот эле. Ленин райондук милициясы кыздын өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, окуянын бардык жагдайлары такталып жатканын белгилейт. Жыл башынан бери мектеп ирекетчилигинен, мектептеги мушташтан, окуучулардын өз өмүрүнө кол салуусунан 20дай окуучу каза болду. Билим берүү министрлиги болсо мектептерде балдар психологдору жетишпей турганын айтып келет.